Февралдын башында Бишкекте кош бойлуу келиндин жер астындагы өтмөктө кайыр сурап отурганы жергиликтүү активисттердин биринин көңүлүн буруп, социалдык желеде кызуу талкууга түшкөн. 10 жаштагы кызы менен Калыс Ордо конушунда ижара үйдө жашап жүргөн 31 жаштагы аялдын ай күнү жакындап калган эле. Жарандык активисттер ага жардам уюштуруп, каражат жана кийим-кече чогулта башташкан. 1-2 айга бул жардам жетишет болуш керек, бирок кийин бул аял заттын турмушу кандай болот экен, киреше кандай болот экен, бул мындай кыйын эле маселе да. Себеби мындай аял заттар негизи Кыргызстанда аз эмес. Анан көп учурда ушул баланын атасы тарабынан мындай баш тартып качып кеткендер көп болот. Ушундай энелердин жана балдардын укуктары тебеленип калат да. Келин 15 февраль күнү кечинде Чүй облустук төрөтканасында көз жарды. Дарыгерлер азыр абалы дурус экенин, бирок буга чейинки татаал шарттагы жашоодон улам ага суук өткөнүн билдиришти. 11 февралда аябай эки бөйрөгү катуу ооруп, чыдабай келип скорый менен түшкөн. Урологко көрсөттүк, УЗИ жазадык, болгон анализдердин баарын алып, аябай острый воспалительный процесс болуп келди. Өзүнүн абалы жакшы боло баштагандан кийин төрөттү баягы кичине вызывать этип туруп, 15 күнү саат 9да кыз төрөдү 290 грамм. Ысымын Айжамал деп тааныштырган келин 20 февралда төрөтканадан чыгат. Ага жарандык активисттер Бишкектеги кризистик борборлордун биринен орун камдап коюшкан. Бирок келин Ошко апасынын алдына барууну көздөп жатат. Маалыматка караганда азыр анын чоң кызы Кара Суу районундагы туугандарыныкында. Келин ажырашканын, көртирликтин айынан Бишкекке келип, шаар четиндеги талааларда иштеп акча тапканын билдирген. Каарманыбыз Айжамал сыяктуу турмуштун кыйынчылыгын көргөн адамдардын саны 9000ден ашат. Бул жарандар атайын адистерден юридикалык, медициналык, социалдык жана психикалык жактан жардам алуу үчүн кайрылган. Алардын 3,5 миңин эркектер түзсө, 5,5 миңин аял заты түзөт. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Ал эми кризистик борборлорго жайгаштырылган аялдардын саны жылдан жылга өскөнү байкалат. 2015 жылы алар 597 болсо, 2016 жылы 668ге жеткен. Наргиза Бекжанова, Жуманазар Абдрахман уулу, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.